Бүгін парламенттегі тармақтық комитет өкмөттүн өткөн жылдағы ишин жактырды. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Евразиялык экономикалык биримдигинин интеграциясы, салык мыйзамы, социалдык төлөмдөр, жер казынасы, билим берүү, миграция, лабораторияларды реконструкциялоо, авто жолдорду куруу, жолдордогу коопсуздукту көзөмөлдөнүү күчөтүү, мамлекеттик ишканалардын ишмердүүлүгүн оптималдаштыруу боюнча жалпы маалыматты келтирди. Буга чейин өкмөттүн жылдык отчетун парламенттин коалициялык көпчүлүгүндө жана Республика Ата Журт фракциясында талкуудан өтүп, канааттандыралдык деп жактырылган. Эми ал 27 апрелде жалпы парламенттин кароосуна коюлат. Парламенттин делегациянын Тегеран шаарындагы расмий иш сапарынын алкагында төрага Чыныбай Турсунбеков менен Иран парламентинин төрагасы Али Лариджан өз ара түшүнүшүү жана парламенттер аралык кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка таянса, кол коюу салтанатынан кийин журналисттерге парламенттер аралык кызматташтыкты жана соода-экономикалык өнөктөштүк чөйрөсүндөгү байланыштарды кеңейтүү боюнча кабыл алынган чечимдер тууралуу учкай маалымат беришти. Эске салсак, төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация 23 апрелден 27 апрелге чейин Иран мамлекетине иш сапар менен болушат. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Орусия президенти Владимир Путин менен эки тараптуу алаканы талкуулады. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев 24 апрелде Орусия лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар кыргыз-орус кызматташтыгындагы актуалдуу маселелерди, анын ичинде Евразия мейкиндигиндеги интеграцияны талкууга алышты. Путин 14 апрелде Бишкекте өткөн ЯЭПтен Жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйынына катышкан. Кыргызстан менен Орусиянын дипломатиялык алакасына 20 мартта 25 жыл толгон эле. Кыргызстанда акыркы коңгуроо майрамын оюн-зоок жайларда, кафе, ресторандарда жана жаратылышта өткөрүүгө тыюу салынды. Тиешелүү буйрукка билим жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева кол койду. Анын аткарылышы ар бир мектепте күнү-түнү көзөмөл уюштуруу менен камсыз кылынат. Бул үчүн Бишкек жана Ош шаарларынын райондук шаардык билим берүү башкармалыктарынын башчылары жооптуу болот. 25 майга белгиленген акыркы коңгуроону мамлекеттик символика менен жасалгалап, Кыргыз Республикасынын гимнин аткаруу менен коштоо талабы да коюлду. Кыргызстанда 2200 мектеп бар, аларда билим алган окуучулардын саны 1 миллиондон ашат. Кыргызстанга автоматтык санарип ретрансляторлордун алгачкы партиясы келди. Бул тууралуу бүгүн өкмөттөн кабарлашты. 9 ретранслятор Чүй, Ысык көл жана Ош облустарында орнотулат. Жалпысына мындай жабдууну санарип телекөрсөтүү сигналдары жетпеген 326 айылга өткөрүү пландалууда. Быйыл 15 майда Кыргызстанда аналог телекөрсөтүү өчүрүлүп, өлкө толугу бойдон санарипке өтөрүү пландалууда. Бирок аталган 326 айылда аналог сигналдары тиешелүү жабдуу орнотулуп бүткөнгө чейин сакталып турат. Оштун Алмалык айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты кооптоп алды. Жан-чачындарга байланыштуу ичине суу кирип, элди кабыл алууга мүмкүн болбой калган. Чатырынын ар тарабынан тамчы өтө берип, урап түшөбү деген коркунуч бар. Мынтип тынчсызданган дарыгерлер бейтаптарды үймө-үй кыдырып, кароого аргасыз. Бирок медициналык шаймандардын баарын алып жүрүү кыйынга турат. Ошол эле учурда бейтаптын үйүнөн кароо дагы ыңгайсыз. Ош шаарынын карамагындагы калктын кыйынчылыгын Бегим Аясанова айтып берсин. Бул Алмалык айылындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун имараты айылдагы 150ге жакын кожолуктун ден соолугун көзөмөлдөйт. Өткөн жумадагы жаан-чачынга байланыштуу имараттын чатырынан тамчы тамып, ичине кирүү кооптонуу жаратып жатыптыр. 2016 жылдан бери ушул акыбал болуп калды да, онун мурун жакшы эледи. 2016 жылдан бери акыбал ушундай оор болуп калды. Балдарды көрүп, чечинтип, карап неме кылганга мүмкүн эмес. Жаан-чачынга байланыштуу фаптын үстүнөн агып түшкөн тамчы мындагы маалымат баракчаларында мынтип жараксыз абалга келтирген. Ошол эле учурда кош бойлуу энелер жана балдар тууралуу жазылган санитардык китепчелерди да суу басып, учурда мынтип жараксыз абалга келген. Имаратка кирүү кооптуу болуп калганын дубалдагы агып жаткан тамчылардан байкоого болот. Мындан улам эки дарыгер бөлмөдө отуруудан чочулап, калкты үйлөрүнө барып кароого аргасыз болуп жатышат. Өзүбүз дагы коркуп, үстүбүздү басып алабы деп коркобуз. Анан айыл кыдырып эле кечке эле
обход кылып жүрөбүз. Ошо быйыл өткөндө 2 жолу 3 жолу бардым, ошо көл алып мындай неме болуп аткандачы коркуп кеттим, ошо түшөйүн деп калыптыр, ошонун ичиндеги көрүштө болушат ошо. Имарат чейрек кылым мурда шахтада эмгектенгендердин убактылуу дарылоо бөлүмү катары ачылган. Чатыры ошол кездеги ыкма боюнча жабылып, азыр жаанга туруштук бербей калган. Алмалық менен Ош шаарынын аралыгы алыс болгондуктан, жергиликтүү тургундардын суранычы менен эски имаратка балдар жана аялдардын ден соолугун көзөмөлдөгө уруксаат берилген. Коопсуздук маселеси, биз имаратыбыз жок болгондон кийин биз андай эч кандай укугубуз да жок да. Кире албайбыз да. Себеби Ноокат районунун карамагына карайт ал жер. Даже бар бир нерсе биз курганга дагы укугубуз жок. Ушу маселе ачык боюнча эле турат. Алмалық жери Ноокат районуна, эли Ош шаарына карагандыктан мындагы социалдык объекттерди оңдоп түзөө көйгөйлүү маселе болуп турат. Ош шаардык мэриясы калкка көмөк көрсөтүү үчүн өкмөттөн бир нече рет Алмалыктын жерин шаарга которуп берүүнү суранып келишет. Эгерде жогорку жактан жооп келсе, жергиликтүү тургундарга шарттар түзүлүп берилет дешет. Эске салсак, аталган имараттын кооптуу абалына азырынча эч бир кызмат текшерүү жүргүзүшө элек. Бегима Асанова, Замбузриков, ынтымак. Кыргызстанда төрөлүп учурда Америкада жашаган спортчу Валерий Федоренко Дача айылындагы авиакырсыктан улам жетим калган балдардын эсебине 300 000 сом которду. Муну журналисттерге балдар хосписинин жетекчиси Динара Алиева билдирди. Каржы Федоренконун фанаттары тарабынан чогултулган. Султан менен жакшылыктын чоң аталарына 97 000 сомдон берилди. Которулган каражатты балдар өспүрүм курактан өткөндөн кийин колдон алышат. Ушундай эле сумма энесинен айрылган Мирландын эсебине да которулган. Валерий Федоренко 1993 жылы орду көтөрүү боюнча дүйнөнүн чемпиону аталган. Мына ушуну менен кабарлардын күнүзгү чыгарылышы жыйынтыкталат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткейчи сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда бар айы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.